Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын өкүлдөрү Байдулдаев Кумарбек Курманбекович. Келиңиз. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын издин сутпай издөө тергөөнү жана алгачкы текшерүү иштерин көзөмөлдөө башкы башкарма башчысы 3 полковник Кумарбек Байдулдаев. Башкы прокуратура ушул кайрылуулардын негизинде өзүнүн укуктук позициясын берген, аны кайра окуп кайталанган кажет жок деп ойлойм. Туура сөздөр ага токтолбой эле коеюн. Өз тили менен юридикалык практикада болгон жагдайларды көйгөйлөрдү айтып кетейин. Кайрылууларды угуп, ушу кайрылуулар менен таанышып, бүгүнкү күндө Кыргызстандын укуктук система менин оюмча туура, так, жакшы алып барылып жатат. Кылмыш процессуалдык кодекс туура жазылган, жакшы жазылган, баары камтылган. Кошто өлкөлөрдүн практикасында айтып кеттиңиздер, ага да кичине токтоло кетем. Мисалга алсак, адам укугу, айыпкердин укугу да биздин ушул кылмыш жазык процессуалдык кодексте каралып, акта да көрсөтүлгөн да. Ушул чектөө кызматтан убактылуу чектөө нормасы бул биздин кылмыш жазык процессуалдык кодексте бул бөгөт чара эмес, бул жаза эмес. Бул кошумча бир өзгөчөлүк камсыздоо чараларынын бирине катары кирет. Бул норма стандарттуу, мисалы адамдын жеке бир кызыкчылыгына карата кылмыштарга колдонулбайт. Бул айрым учурларда, көпчүлүк учурларда кызмат адамдагы, мамлекеттик кызматтагы, муниципалдык кызмат адамдарга колдонулат. Себеби бул кылмышкерлер кызмат ордуна отуруп ушул тергөөгө же соттук кароого тоскоолдук жаратат деп жана ушул кызмат ордуна отуруп туруп өзү кол анда иштеген адамдарга бир кандай бир ал кол анда иштеген кызмат адамдар көп катары тартылса, ошолорго бир кандай бир таасир этет. Жанагы ошо кызмат абалында отуруп, кызмат кабинетинде отуруп, кандайдыр бир документтерге тийиштүүсү караштылуу болуп, ушул документтерди, далилдерди жоготот деп күмөн жаратса, тергөөчү прокурордун макулдугу менен тергөө судьясына өтүнүч келтирип, анан ушул норманы колдонуп, ушул чараны колдонулат. Жана тараптар айтып кетти, мөөнөт каралган эмес деп. Мөөнөт каралган эмес, 1 ай 2 айда, бирок мыйзам чыгаруучу мөөнөттү белгилеп атат. Тергөө учурунда жана соттук кароодо деп. Ошентип мыйзам чыгаруучу белгилеп атат. Тергөө учурунда, сот отурумунда колдонгула ошо сот процессине катышуучулар деп. Ошентип мөөнөтү ошентип убактысыздагы каралды да. Анан бул нормада колдонуп аткан учурда айыпкердин укугу ошо биздин кодексте каралыптыр. Россиянын кодексинде жалпыланып жазылып кеткен. Прокурор, алгачкы текшерүү органынын кызмат адамы, тергөөчү тергөө судьясына же сотко кайрылат деп жазылып турат Россия кодексинде. Биздин кодексте жакшы жазылган. Биздин кодексте тергөө судьясы соттук кароодо тергөөчүнү камсыздандырат, прокурорду камсыздандырат, айыпкер жана анын жактоочусун. Ошол мезгилде карап аткан учурда жактоочу менен айыпкер өзүнүн ой пикирин келтирет. Жана экономикалык, социалдык жактан жөлөк пул деп атат тараптар, компенсация деп атат. Мүмкүнчүлүгү чектелген кол алында балдар, туугандары, ата-энеси, эгерде ушул айыпкер өзү эле жеке кызматта иштеп, ошол эле жеке мисалы өзүнүн кызмат маянасы менен акча таап, үй бүлөсүн багып атса, аны сот тергөө судья эске алып атат. Анан көпчүлүк учурларда тергөө судьялары, ошо Кыргызстанда бүт жергиликтүү соттордо тергөө судьялары, эгерде айыпкер камак абагында отурса, анда бул норманы колдонбойт. Себеп айтып атат, адамды камакта отурган соң бул кандай тоскоолдук жаратышы мүмкүн? Колдонууга кажет жок. Ошентип тергөө судьясы процесс отурумунда ошо соттук материалды карап атканда толук соттук процессти жүргүзүп атат. Айыпкердин өзүн аныктап, анын абалын, ден соолугун, эмгегин, стажын, Кыргыз Республикасынын мамлекетке кошкон салымын да эске алып атышат. Ошол себептен бул тарабынан кайрылуучу тараптардан адам укугу бузулат деген жүйөлөргө биз макул эмеспиз. Себеби бул процедура кылмыш жазык процессуалдык кодексте 267 так жазылган, ким катышат, кайсы учурда катышат,
мен билишим боюнча мына статистиканы көтөрүп көрдүк. 2020 жылдын 6 айында жалпы Кыргызстан боюнча 77 материал каралган, 24 жылы 187 материал каралган, 23 жылы 89 материал каралган, именно ушул 120 беренеси негизинде. Эгерде соттук актыларды бир мисал алып көтөрүп көрсөк деле, канааттандырылган материалдар боюнча, канааттандыруусуз калтырылган материалдар боюнча ар бир материалда тергөө судьялары бүт тарапты камсылган. Прокурорду, тергөөчүнү, адвокатты жана айыпкердин өзүн. Ошентип адам бузуу, айыпкердин укугу бузулду деген жүйөлөр негиз деп эсептейбиз. Эмне себептен бул процедура токтом чыккандан кийин, чечим чыккандан кийин ошол мамлекеттик органга аткарууга 3 күн мөөнөттүн ичинде жөнөтүлөт. Ал аткарууга алынат. Аткарылгандан кийин, мисалы биринчи пример боюнча жана кыскартылып кеткен иш деп атпайбызбы? Пайзиев боюнча, Пайзиев боюнча. Пайзиев бул муниципалдык кызматтык, муниципалдык мекемеде бир тутумду башкарып иштеп турган мезгилде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Ош шаар, Ош облусу боюнча Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 337 беренесинин 3 бөлүмү негизинде кылмыш козгойт. Кызматтык абалына кыянаттык менен пайдалануу беренеси негизинде тергөө учурунда тендерге маселеси боюнча кылмыш иш, тергөө учурунда подрядчик, генподрядчиктер тарабынан материалдык зыян өндүрүлөт, тергөөчү чечим кабыл алат, переквалификация деп ошо кылган кыймыл, мыйзамсыз кыймыл аракетин 337 беренесинен 3 бөлүнүн 210 беренесинин 4 бөлүгүнүн 4 пунктуна өтөт. Ал кылмыш жаза кодексинин беренесинде 210 беренесинде эскертме бар. Эгерде кылмыш жаза кодексинин өзгөчө бөлүгүндө материалдык зыян толук өндүрүлсө, анда айыпкер кылмыш жоопкерчиликтен бошотулат деп. Ошол себептен Пайзиев тергөө учурунда реабилитациялоочу негиздер эмес, по неребичным основаниям кылмыш жоопкерчиликтен бошотулат. Ошол байланыштуу бул тергөө учурунда убактылуу кызматтан убактылуу мөөнөттөн четтетилип атат. Кылмыш жаза кодексинде 251, 252, 253, 254 беренелеринде толук жакшы жазылган. Эгерде кылмыш иш кыскарылса, тергөөчү кыскартуу токтомунда башкаруу чарасын карайт дейт, далил заттарды карайт дейт, жана конфискациялаган конфискациялаганга негиздери каралса, мисалы кайсы бир мүлккө же эсептерине камак салынса, анда ошолорду дароо ошол мезгилде жокко чыгарат деп. Бирок кызматтан убактылуу четтетүү нормасы 254 беренесинде каралган эмес, ал туура. Себеби кылмыш иш кыскарылгандан кийин тергөөчү кылмыш ишти тигип 257 беренеси негизинде прокурорго 5 күнүн мөөнөтүнүн ичинде окуганга жөнөтөт. Прокурор өзүнүн ыйгарым укуктарынын негизинде 10 күндүн ичинде кылмыш иш боюнча корутунду түзөт. Эгерде ал чечими макул эмес болсо, кылмыш ишин кыскартуу токтомун бузат, кайра тергөө жөнөтөт жана өзүнүн көрсөтмөсүн ошол токтомдо чагылдырат. Бул жагдайда эгерде мисалы тергөөчү туура эмес переквалификация кылганда 337 беренеси 210 чейин, анда тергөөчү прокурордун токтомунун негизинде бузулган токтомду аткаруу максатында кайрадан 337 беренесин айыппулдуктуруп сотко жөнөтмөк. Ошентип бул норма соттун кароосуна чейин иштеп жатмак. Ошол себептен жазык процесстик кодексте ушул именно кошумча өзгөчө чараны превентивдүү түрдө же болбосо камсыздоо түрүндө каралган себебинен 254 беренеси каралган эмес. Экинчи пример боюнча Рыскул уулу боюнча маселе, менин оюмча бул маселе деле кичине туура эмес талкууланып, туура эмес берилген деп ойлойм. Себеби ички иштер органдарында, жалпы укук коргоо органдарында ичкиликтүү кызматтар бар, кадр башкармалыктар бар. Анан ар бир укук коргоо органында иштеген кызматкерлер ант берет, баарыбыз ант беребиз, антта так жазылган, мыйзамдар аткарабыз, пара албайбыз, кызматтык абалдарыбызга кыянаттык менен күнүмдүк функционалдык милдеттерди колдонбойбуз деп. Эгерде ошондой бир этикалык нормаларды бузсак, биздин ар бир укук коргоонда этикабыз жөнүндө кодекстерибиз бар. Ошол кодекстерде жана локалдык актыларда, буйруктарда, жетекчилердин буйруктарында так көрсөтүлгөн ошондой учурларда ичкиликтүү кызматтары кызматтык текшерүү же кызматтык иликтөө жүргүзөт деп. Рыскул боюнча
кызматтык иликтөө жүргүзүлөт ички иликтөө кызматынын тарабынан. Ошол кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында натыйжасында бул убактылуу четтетилет жана кызматынан төмөндөтүлөт. Бул кызматтан системадан бошоп кеткен жок. Төмөндөтүлүп бөлүк кызматка берилип атат. Ал кызматтан айыппул, жөлөк пул же болбосо бир айлык майнасы төлөнмөк. Андан кийин тергөөчү ал процедурага, мисалы кылмыш жаза кодексинде каралган процедура тиешеси жок. Себеби ички иликтөө кызматы, кадр кызматтары ал процедураны жазык процессуалдык кодекстин негизинде колдонбойт. Ал процедура параллелдүү түрдө жүрөт. Тергөө судьясы ошон үчүн ал айтып атат, менин оюмча саркалдак деп атат тергөө судьясы. Ушуну чечимге келет болуш керек, прежюдиция деп, себеби четтетилген, кайра тергөө судьянын чечимин четтетип эмне кажет бар деп. Ошол мезгилде менин оюмча бул азыр именно ушул кылмыш жазык процессуалдык кодексинин нормасына өзү ички иликтөө кызматы буйруктун негизинде четтетилген маселе каралып жатпайт деп эсептейбиз. Эгерде дагы кошумча суроолор болсо айта кетейин. Так жалпы ушундай биздин позиция.